Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштарым, балдарым, кыздарым, агайлар, инсандык өнүгүү клубунун түзүүчүлөрү, катышуучулары, эстафетаны улаткандар, аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнүмө чексиз шүгүр айтам. Мен адамдардын оюн окуй баштадым. Азыр эмнени ойлонуп атканыңарды айтып берейинби? Чөт агайдын калпагы жок го деген. Эмне үчүн калпагы жок келдим? Ойлонтуш үчүн. Анткени ойлонуу бул адамга мүнөздүү сыпат. Балык бар го, болгон 3 эле секунд ойлонот экен, бүттү. Бир окуя болсо 3 секундка эстейт экен, унутуп калат экен, ошон үчүн бир салган кайрымга кайра түшө берет экен. Адамдын дагы бир аты ушундай, инсан деген унутчак деген сөз. Бир нерсени бат эле унутасың. Бүгүн эч качан унутпаштай боло бересиң. Бирок бир жаман жагы бар, бирөө сага 10 жолу жакшылык кылды. 100 жолу сурадың, 100 жолу жакшылык кылды. 101 жолу сурадың, бербей койду, ошол бирди эстеп каласың, 100ду унутуп каласың. Адамдын жаман жагы ошол. Бирок унутчактын да жакшы жагы бар. Кээде ушунчалык көңүлүң чөгөт, кээде бирдекеге капа болосуң, кээде бир жакын адамды жоготосуң. Бирок ошого карабастан убакыт өткөндөн кийин унутуп каласың. Эгерде ошол сезим менен өмүр бою жашасаң, адам эзилип калат. Мисалы мен атамды жоготконмун, ошол сезим ушуга чейин жашаганда эмдигече түтөп күйүп жок болмокмун. Ошон үчүн унутчактын жакшы дагы жагы бар, жаман да жагы бар. Бирок жамандыкты унуткула. Айтат го, бирөөнүн сага кылган жакшылыгын унутпа дейт, өзүңдүн бирөөгө кылган жамандыгыңды унутпа деп коет. Бирөөгө кылган жакшылыгыңды унут, бирөөнүн сага кылган жамандыгын унут дейт. Кыргыздын сөздөрү укмуш, билесиңер го? Жамандыкты көргөн жерде көмүп кой, уккан жерде унут. Эгерде көмүп койбосоң, унутпасаң, ким кыйналат? Өзүң эле кыйналасың. Жамандыкты эстеп жүрө бересиң, ал жүрөгүңө жүк, сезимиңе жүк, рухуңа жүк. Бирөө бар экен го, таптакыр кекчил экен, бирөөнүн жамандыгын унутпайт экен, анан канткенде ушундан арылам деп бирөөдөн барганда айткан экен. Бир капка картошканы толтуруп туруп көтөрүп жүр дейт, билесиңерби? Көтөрүп жүрөт, арадан жыл күндөр өтөт, жумалар өтөт, баягы чирий баштайт. Бирок устаттын айтканын кылыш керек, көтөрүп жүрө берет. Чиригенден кийин жыты чыга баштайт. Ошол мезгилде келет, аябай жүдөп кеттим, тажап кеттим, ушуну таштасам болобу? Сен жок дейт, дагы көтөрүп жүрөсүң дейт. Ошентип отуруп ушунчалык тажаганда, адамдар кача баштаганда, өзүндө көңүлү чөккөндө, иренжиген мезгилде дагы келгенде айтат, мейли, эми сага ушунун жандырмагын айтып берейин, жүрөгүңдө сактаган кегиң да ошондой. А дегенде өзүңө жүк болот, жүктү да көтөрүп жүрө берсең, бир учур келет, не болот? Чирий баштайт, андан кийин жагымсыз нерселер болот, ден соолугуңа зыян, өмүрүңө зыян, кадырыңа зыян, адамдар сенден кача баштайт. Ушул сыяктуу эле нерседе. Анан ушундай эле элестетип көргүлө, кээ бир оор нерсени көтөрүш аябай кыйын болот. Таланттуу, бардык жагынан таланттуу. Кече китепкөйлөрдүн мен кире көтөргөндө таң калдым. Бардык жагынан кыйын болот экен, интеллектуал жактан да кыйын болот экен булар, бакубат дагы болот экен денеси, акылман дагы, руханий жактан дагы бай. Кече бир тойдо китепкөйлөр чыгып, экөө чыгып, биринчи, экинчи орунду алыптыр. Мен булар жөлө китеп көтөргөндү билет десем, кире көтөргөндү билет экен, бирөө 60 жолу көтөрүптүр, бирөө 61 жолу көтөрүптүр. Бирок ал 16 килограммдык. Бирок карап көргүлө, ушуну деле мындай карматып койсо, чыдайсың, жарым саат чыдайсың, 1 саат чыдайсың, ашып барса, 1,5 сааттан колуң калтырай баштайт. Анан дагы 2 сааттан кийин ушу ойдон тура берсең, колуң орукчан болуп калышы мүмкүн. Ушундай окуялар бар, билесиңер. Аз нерсени көтөрүп жүрөм деп ойлобо. Көтөргөн сайын сага жүк болот, зыян аябай көбөйөт. Ошон үчүн аз да болсо кечирип жүр. Кечирген жараткан аябай жакшы көрөт. Ошон үчүн ыймандуу адамдын 5 сыпатын дагы бир жолу кайталап коеюн. Биринчи, ниети, тилеги, ишеничи түз болот. Ишеничиң түз болбосо, кылган амалдарың, кадамдарың дагы түз болбойт. Ишенип кой. Эгерде мисалы адамдын ишеничи башкарат. Пара алсам, арамдан жесем акыретте жооп берем деген ишенич болсо, алдын алып келип берсе дагы арамды жебейт. Азыр мен эртеге бир наразылыгымды билдирейин деп атам. Кайрадан казинону киргизебиз, ошондон акча табабыз, бюджетти толтурабыз деген мыйзамдын долбоору дайрдалып атыптыр. Акчаны тапсаң болот, бирөөнү тонуп тапсаң болот, алдап тапсаң болот, бузукулук менен, сойкулук менен тапсаң болот. Эми казынаны толтурам деп бардын кыла бериш керек. Акыреттеги сурак ушундай, ырыскыны кайдан таптың? Бир суроо, ырыскыны кайда короттуң? Бир суроо. Ошон үчүн биртке нерседен акча табам деп, арам нерседен, адалдын дагы кадырын кетирип албайлы, берекесин кетирип албайлы. Ошол боюнча мен пикиримди жакында билдирем, Кудай буйрса. Депутат болгондон кийин мүмкүнчүлүк бар, трибуна бар, рупор бар, ошону пайдаланыш керек жакшылык үчүн. Ар бир амалдан, кадамдан жараткан ыраазы болуп турсун, ушул ниеттен жамбагыла. Айтат го, жараткан менен мамилеңди оңдо, адамдар менен мамилең өзү эле оңдолот. Акыретиңди оңдо, бул дүйнөң өзү эле оңдолот.
Азыр үйлөрдү ремонттоп атабыз, эври ремонт, башка ремонт, этно ремонт деп. Бирок бара турган жерде ремонттоп коюш керек. Ал апалавка менен болбойт, ал инструмент менен болбойт, ал жабдык менен болбойт, ал амал менен болот, ниет менен болот, ыйман менен болот. Ошого берекелерим эмитен өзүңөр даярдагыла. Анткени бул боюнча жаратканымдын эң сүйүктүү инсанынын, адамзаттын данышманынын айткан насааты бар. Эң акылдуу адам ким дегенде акыретти унутпаган адам, анан ошол жака даярданып жүргөн адам. Азыр адамдар анча ойлонбойт, өзгөчө жаш учурда акыретти ойлонбойт, эмне себептен дегенде очередь келе элек. Негизи келетканда очередь бар бу дүйнөгө. Атадан кийин бала, чоң атадан кийин ата. Бирок кетип атканда очередь жок. Ошон үчүн кыргыз айтат: атам дедирсе дедирсин, ботом дедирбесин деп. Кудай ошондон сактасын. Бирок негизинен тажрыйба ушундай, а дегенде аксакалдар, андан кийинкилер ошондой очередь келелекке байланыштуу адамдар ойлонбойт акырет. Бирок эмитен ойлоп жүрсөңөр өзүңөргө жакшы. Акырет ойлогон адам бүгүн кечирет, бүгүн жакшылыгын кылат, бүгүн садагасын берет, бүгүн зекетин берет, бүгүн жакшы ибадаттарды кылат, анткени эртеңки калтырбайт. Өзү негизи 5 эле күн бар, билесиңер да. Кечеги күн ал өттү кетти, эмне кылсаң дагы кайра келбейт. Арман күн деген ошол. Бүгүнкү күн мүмкүнчүлүгү ошол. Орустардын ыры барго: есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь деп. Кылсаң азыр кылып кал, башка убакыт болбой калышы мүмкүн. Биз эртең дейбиз, бүрсүгүндү дейбиз, эртең келеби бул бир, эртеңге жетесиңби бул эки. Дагы кайталайм, эртең келеби бул бир, эртеңкиге жетесиңби бул эки. Ошон үчүн жакшылыктарыңды азыр кыл, азыр башта. Эртең деген дагы шайтандын васпасасы, алдамай. Бир акындын ыры бар: эртеңде өзүмдү алдайм, бирок эртеңдер дагы бир күнү түгөнөт деп. Ошол акындын атын айтып берейинби ким? Жолом Мамытов. Ал кишинин эртеңинин түгөнгөнүнө 30-40 жыл болуп кетти. 80 жылдар өлгөн. Ошон үчүн эртең деген өзүн өзү алдамай. Эртеңкиге калтырба. Эртең келеби келбей бул 3-чү күн, 4-чү күн бар, жердин алдына түшкөн күн, сурак боло турган күн. Ошого даярсыңбы, даяр эмессиңби? Анан дагы бир күн бар, ал кадимкидей кыяматта сурак бере турган күн. Ошого эмитен өзүңдү даярда. Менин тилегим ушул. Берекелерим, азыр жашсыңар. Адамдардын корккон нерселери көп. Киттен коркот, акуладан коркот, чордыйдан коркот, бийликтен коркот, милициядан коркот, карыздан коркот. Ошол коркунуч сени жейт. Жок эле нерсеге коркуп жүрө берип, жүрөгүңдүн үчүн алат, энергияң кетет. Мен силерден суранат элем. Бирдигеден коркосуңар, эмнеден билем? Айтып берейинби? Ката кетиргенден коркосуңарбы? Ката кетиргенден коркосуңар. Ошол коркунуч адамды көп нерседен сактайт. Кандай маанайда айтсам, жакшы нерседен сактап коет. Жакшы нерсеге болгон жолуңдун ачылышына тоскоолдук кылат. Азырчы 20-25 жашта өтө көп ката кетире турган учур. Көбүрөөк ката кетиргиле. Ката кетирет дегенде күнөө кыла деген жокмун. Бирдеге кыласың, ката болот, тыянак чыгарасың, анан оңдойсуң, кийинкиде акылдуураак болосуң, ошентип өсүп өнүп отуруп такшаласың, бышасың. Бирдеме кылган адам ката кетирет, эчтеке кылбаган адам ката кетирбейт. Эчтеке кылбай отура берсең ката кетирбейсиң. Ошон үчүн Джек Ма деген Кытайдын миллиардери айтат: 23 жаш өтө көп ката кетире турган учур, ката кетире бергиле. Бирок ошо катаны учур келгенде сатасың. Байкасаң, бүт ийгиликке жетишкен адамдардын өмүр баянын окусаң, мен мынча жашында мындай болгомун, алданып калгамын, банкрот болгомун, бияка барам деп туруп тияка кетип калгамын, ошондо көчөдө калгамын, бомж болуп калгамын дегенден башталат. Жашы ошонусу менен кызык. Жакында силердин лидериңер Доро, кечине маселе башына келдери мен айттым. Алла Таала сенин даражаңды көтөрүп атат. Канчалык адамды Алла Таала жакшы көрсө, сыноону көбүрөөк берет. Эң көп сыноо кимге берилген билесиңерби? Пайгамбарларга берилген. Ошон үчүн башы оорубаганын Кудай менен иши жок дейт. Бир адамдар болгон. Сахабалар башы көпкө чейин оорубай калганда ушунчалык капы болчу экен. Кантип жаратканга жакпай калдым, кайсы жерден кетип калдым депчи. Аялдар кетип айтчу экен: "Чөтө көптөн бери проблема болду элек. Эмне кылдың эле? Кандай күнөө кылдың эле?" депчи. Ошого кыйынчылык бул боло турган нерсе, андан коркпой. Жашоонун өзү ошол зигзаг, бирде өйдө, бирде төмөн, бирде өйдө, бирде төмөн. Мен эмнеге муну айтып атам? Кичине төмөн болсо, азыр силердин бир сөзүңөр бар: стресс болуп атам деп. Мээге бары бир. Сен айтасың, башка айтабы, өзүңдүн оозуңан угабы же башка бирөөнүн оозунан угабы? Стресс деген сөз мээге кирип калгандан кийин стресс деген сөз келди, бир стресс кылып койбойлу деп бүт организмге буйрук берет экен. Ошон үчүн а дегенде сөз болот, өзү болот. Жаман сөздү айтпайлы койгулачы. Өткөндө менин 7-8 жашар кызымдын айткан сөзү: "Сегодня не мой день." Неге сен дедиң эмесе, бүгүн 4 алып калдым, анан башында эле мындай болду, эртең менен турсам чачым мындай экен, башым мындай экен, анан кетип атсам жолдо мынтип кеттим. Муну каяктан үйрөндү? Бул сөз менде жок болчу, аялымда жок болчу. Мен орусчаны кийин эле үйрөнгөнмүн. Көрсө TikTok көрүп отуруп тапкан сөздөр ошолор экен.
немой день. Ар бир день твой, ишени кой. Ар бир час твой, ишени кой. Ар бир секунд твой. Генри Форд дегенди билесиңерби? Генри Форд деген миллиардер. Азыркы Форд деген автокомпанияны түзгөн адам. Ошонун бир сөзү бар да. В любом случае ты прав депчи. Мен эгерде жөндөмдүмүн, колуман келет десең дагы сеники үчүн, же колуман келбейт, эчтеке кыла албайм десең дагы сеники үчүн. Ар бир айткан сөзүң бул дуа. Нейролингвистикалык программирование деген сөз бар. Кандай сөз айтсаң, ошого жараша акылың иштейт, денең иштейт. Ошон үчүн биздин тилектер кичинекей болуп атат. Бир үйүм болсо, бир машинам болсо, анан кийин бир көк дүкөнүм болсо, бир жумушум болсо, барып келсем, анан бир айлыгым болсо, эмнеге кенен тилебейбиз? Өткөндө бир жаш баладан сурап атам. Гарвард университетинин кайсыл факультетине тапшырасың десем, 8-9 класста окуган мен кошунам. Эми мен Гарвардга өтпөйм деп атат. Болду, өзүнө өзү вирус киргизип алган, ал Гарвардга өтпөйт. Мен айттым, Гарвардга мен барганмын, ал жакка барып, сен мындай лекция өтпөсөм дагы презентация кылып келгенмин. Гарвард университетинде деле кудум бизде эле балдар окушат. Бир башы бар, эки колу бар, эки буту бар. Ошондой эле балдар окушат. Дүйнөнүн бүт булуң буруштарынан, 3-чү дүйнөдөн дагы бар, Бангладештен дагы бар, бизден кете өлкөлөрдөн, Африканын, Мозамбигинен дагы бар. Эмнеге ушинтип атасың? Оюң сенин тоскоолдугуң, өтөсүң буюрса, деп туруп кайра сурадым. Кайсыл факультетине тапшырасың десем, ал айтып атат. IT-ге тапшырам депчи. Ошого берекелерим, ойду кенен кое бергиле. Гарвард эмне болуп калыптыр, анан нар жагына да барып окусуңар, Кудай буйрса. Бирок ушул КГНУну да Гарвард кылыш керек. Жок дегенде эсеңин аймагында. Бирок жок дегенде деген сөздү да көп айтпагыла. Максимум сурагыла. Айтат го, бейишти сурасаңар. Менин бир досум бар. Ушу бейиштин эшигине эле кирип алсам болду эле дейт. Эшигине эле кирет эми. Мен айттым, сураганда Фирдаус бейиштин сурагыла дейт. Туурабы? Эң жогорку деңгээлин сурагыла. Пайгамбардын жанын сурагыла. Жанынан орун сурагыла. Эптеп септеп эле болсо болду, анан эптеп үйлөнүп алсам болду. Эптеп септеп деген сөз кыргызда эле болсо керек. Эми орусда да барбы, лишь бы деген. Англистерде кандай болот? Kind of деп коет, туурабы? Бирок ал эптеп септеп эмес да. Эптеп септеп бүткөн нерсе курусун, колдо бардын арднамсага дурусун. Кылым кыргыз бир нерсени унутпа. Сагарналат кырган ар бир жумушум деп ушул ырды мен канча жашында жазган экенмин. Ошон үчүн эң жакшысы бала кезде укпай калган сөздөр көп. Орустарга таң калам. Сууну эркелетет, туурабы? Водан водичка дейт. Биз сууну кантип эркелетебиз? Сууну эркелетип айта алабыз биздин сөз. Суунун башкача аталышы кандай? Андай жок, туурабы? Ванька дейт, Колька дейт. Биздечи? Чопаны билем, Данчикти билем, бирок ал да биздики эмес да. Биздин сөздөр бүт орой. Адамдын жакшы жагын айтпайбыз. Мисалы, айылда бир төкөр болсо, түкүнчө төкөрдү кошобуз, түкүнчө бүкүрдү кошобуз, байкайсыңарбы? Анан түкүнчө ууру, бизде бирөө келип туруп, биздин айылда бирөө, мен армияда жүргөндө 6 орусту жалгыз уруп койгон деп сөз айтып койгон экен, болду, өмүр бою аты 6 орус болуп калган. Анын атын мен билбейм, бирок келетканда 6 орус дейт болчу. Бүт кемчиликтерин айтабыз. Балага да ошентебиз. Адам болбойсуң, эшек, чочко, сага ким коюптур, кыла албайсың, ошентип отуруп бала адегенде азыраак каалап калат экен, бара-бара каалабай эле коет экен. Ошо каалоо кенен болуш керек, колунан келет. Бала кезде, жаңыдан төрөлгөндө, тил чыкканда баса баштаган мезгилде адамдын каалоосу аябай чоң, байкасаңар. Айды алып бер дейби? Күндү алып бер, мен ошого жетем. Ошо мезгилде жок, жете албайсың, кыла албайсың деп отуруп, баланы ушунчалык канат, бутун кыргып коет экенбиз. Ошон үчүн тилекти кенен бере бергиле. Мен азыр бир ийгиликтүү киши менен сүйлөшүп отурдум. Ал болгону тияк-бияктан уккандарын хадистерден айтып отурду, бирок мен силерге кайталап айтып коем. Адамдын эң жакшы ким? Адамдарга пайдалуусу. Кимге канча пайда келтирдиң? Көчөдө авария болуптур. Кыргызстанда болгон окуя. Адамдар канчалап тиякта жатат, биякта жатат, жанынан өтүп атат дейт. Өтүп атат. Бир дагы машина мындай таң калып карап коюп өтүп атат дейт, бирок жардам берейин деген эч ким жок дейт. Бир убакта бир машина токтоду дейт. Түшө калып жардам бере баштады дейт. Алар дагы Кыргызстанда болсо дагы чет өлкөлүктөр экен. Эмне болсоң ошо бол, ак суунун башы жошо бол, ушул жакшы нерсе эмес. Жакында Тата Улан деген жигиттин Украина менен Россиянын ортосуна конфликт жөндөдө чыкты. Ким укту? Чужая боль деген. Башка бирөөнүн оорусу сага оор эмес дейт. Бирок ошол оор башыңа келип калса, ошондо билесиң. Өткөндө мен шифакана дегенде бардыгы күлдү.
Бирок бир бала аябай сүйүнүптүр. Ал бала эмне үчүн сүйүндү? Анткени ал ошол мезгилде операция болуп, шпаканада жаткан болчу. Оорукана деген сөз, оор деген сөздөн. Ошон үчүн сөзү болот, өзү болот, тилди оңдой берели, тилге жараша дил оңолот. Апам айтат эле, балам, түрүң оңолсо дилиң оңолот, түрүң бузулса дилиң бузулат. Ошон үчүн дайыма жылмайып жүр деген сөз бекер эмес. Ушул сөздү айтты. Анан дагы бир сөздү айтты. Мага дейт бир араб инвесторлор келди дейт. Мен болгону жаратылыштын боюн алып бардым, боз үйдү тиктирдим, дасторконду жайдым, андай жерди көрбөптүр дейт. Дарыялар агып атат дейт, шетинде жаратылышта отурат дейт. Ушунчалык ыраазы болуп дейт, бир коробканы алып келди дейт. Ичин ачсам 300 000 евро экен дейт. Жөн эле белек иретинде. Ушуну пайдаланып кой, жакшылыгына колдонуп кой. Аны мен айттым дейт. Мен бул акчаны албайм. Эгер бергиңиз келсе, мага мисвакты бериңиз деп төшүндөгү мисвакты алдым дейт. Белекти акча менен бербейт, буюм менен берет. Мына ушуну мен колдонуп жүрөйүн. Сизден белек болсун. Мен ушу мага ибарат, мага мубарак. Мен ушуга ушунчалык ыраазымын деген экен. Бирок дептир, бир учур келет, мен акча сурап барам. Өзүм үчүн эмес, элим үчүн. Ушунчалык ыраазы болду дейт. Ошондон баштап канча иштерди бүтүрдүк дейт. Социалдык шарттарды курдуруп коюптур. Канча ФАП курдуруптур, канча медресе, канча мектеп, канча бала бакча. Кээде аз нерседен баш тартасың, жараткан көп нерсе берет. Бирок аз нерсени алам деп, ошону менен рызкыңды буп алгандан Кудай сактасын. Кээде арам менен сыналасың, кээде адал менен сыналасың. Ушул нерсени мен силерге айткым келди. Анан мен бир китепти көтөргөнчө келдим. Рей Далио деген киши, бул Forbes журналында дүйнөдөгү эң бай адамдардын катарына кирген киши. Ошонун бир сөзү бар. Кто намного важнее, чем что деген. Бул деген сөз, адам жакшы болбосо башка нерсе алдыга кетпейт деген сөз, ишиң жүрбөйт деген сөз. Эгерде сага жараткан жакшылыкты кааласа, тегерегиңе жакшы адамдарды, жардамчыларды насип эте деген. Бул жакта азыр мен жардамчылар менен келип атам. Силердин лидерлериңердин бири, ушул клубду түптөгөн Табылды Муратбеков, азыр Ыйман Нуру фракциясынын башчысынын консультанты. Ордуна бир туруп койчу. Ал эми бүгүн ушул уюмга, ушул коомго башчы болуп аткан Дорон Кубатбеков, мен тамашалап коем. Дорон Кубатбеков эмес, Дорон Кубатбекович деп. Дорон Кубатбекович менин начальнигим. Чындап эле начальнигим, анткени ушул бала мен мектепте көргөнмүн. Бир жолу айылына барганбыз. Табыл, сен кошо бардың беле? Кошо барганбыз. Ошо мезгилде бул мектептеги бала экен. Жанына бардым дагы атын 1.90 койдум. Бой 1.90 эмеспи? Болжомолдо ошондой болду. Анан ке бой теңештиребиз дедим. Жаныма келип туруп атат. Эми ким узун экен көрүнүп турбайбы мына? Беркесең. Жок, ошондой түз эле келбейсиңби? Түз эле келсең, ким узун экени биякта көрүнүп атат. Тура салыштырып көргүлө ким узун. Азыр ушинтип атам. Анда экөөбүз тегиз жерде болуп калдык. Анан теңештиргенге келгенде башымда ылдый бастымдагы мен бийик экенмин деп койдум. Анан семинар өткөнмүн, кийин эле жаза баштады. Агайске жардамчы болсом болобу. Бир жолу макул чагысынбасын деп жумшап көрдүм, ошондон бери жанымда. А дегенде жардамчым болчу, бара-бара начальник болуп алдым. Неге билесиңерби? Анткени жардамчылар бул начальниктер. Себеби графикти ушул түзөт. Бияка барасыз, бияка барбайсыз деп коет, бүттү. Барбай эле койбойм, сага барышыңыз керек. А бара берейин десе, барбай эле койгоңуз жакшыраак дейт, ошентип чечип коет маселени. Айткат го жана кичинекейинен корк деген ушул болот экен. Бирок мен деле контролдойм, бара-бара ишене баштадым. Эми карагыла, ыхлас менен жүрдү. 1 тыйын айлык берген жокмун. Болгону жардам берди. Кызматты көбүрөөк кылгыла. Кызмат менен жараткандын өзүн табасың. Ал эми ибадат менен бейишти табасың. Эмнеси мындан үлөрөк? Жараткан өзүн тапканбы? Ошого кызмат кылуудан эч качан качпагыла. Чоң адамдар бар, чоң инсандар бар. Эгерде барып батасын алам, командасына кошулам десең, а дегенде кызмат кыл, волонтер бол. Ошон үчүн биз волонтердук боюнча мыйзам кабыл алалы деп атабыз. Анан Жашыл Кыргызстанды уктуңарбы? Ким Кудай буйрса быйыл бир көчөт отургузат? Кол көтөрүп койгулачы. Ким отургузбайт? Бир добуштан кабыл алынды, туурабы? Эми экинчи, ким өз үчүн эмес, үй бүлөсү мүчөлөрү үчүн бардыгы үчүн отургузат? Кол көтөрүп койгула. Ким өтүп кеткен ата бабалар үчүн отургузат? Чындап, мына жазда бир келген шанс бул дарак отургузуу, көчөт отургузуу. Берекелерим, сөзсүз көчөт отургузгула. Анткени эмки жазда гана келет ушул шанс. Эмки жазга чейин барбызбы, жокпузбу бир жараткан билет. Эмки жазга чейин барбызбы же жокпузбу бир жараткан билет. Ошого чакырганыңарга чоң рахмат. Инсан бул эң маанилүү нерсе. Айтылган кто важнее, чем что дегени, мейли сонун стратегияң болсун, мейли сонун тактикалык планың болсун, презентацияң болсун, жолду такта бирок аткара турган адамдар болбосо, ал максатка жете албайсың. Мен бир деген байкадым, биз сурап көнүп алыптырбыз.
Азыр мен депутат болдум, адамдар келет, бүт сурап келет. Араб фондоруна кайрылалычы, ана муну куруп берсин, муну кылып берсин, медресебизди куруп берсин, ФАПты куруп берсин. Биздин бул жерде дагы деле берсин. Алуучу кол жакшыбы же берүүчү кол жакшыбы? Мен тилек кылат элем. Силер чоңойгон мезгилде, силер Кыргызстандын өтүлү мойнуна алган мезгилде арабтар өзүнүн өлкөсүндөгү бир фондко барып, кыргыздар жардам берсинчи, кыргыздардын фонддоруна кайрылыңызчы деген деңгээлге иштели. Чында бошондой тилек кылгыла. Алуучу эмес, берүүчү колдор. Мисалы, бирөөдөн сурасаң, кадырың түшүп калат. Эми өзгөчө эркек киши суратпасын. Эгер сураса эркек киши аргасыздыкка барып атат. Сураган кишиге сөз бериш керек, аз да болсо. Жок дегенде жаман мамиле кылба. Бизде келгенде айтабыз го, колуңан иш келет экен го, эмне сурап жүрөсүң, антип айтпаш керек. Жок дегенде жакшы мамиле кылып кой. Бирок биз сураган эл болуп алыппыз. Бер. Бизге бирөө грант бериш керек, суда бериш керек. Ошон үчүн жараткан жакшылыгын азыраак берип атабы деп. Жакшылыгын эмес, байлыгын. Жакшылыкты бизге берген. Кандай сонун табиятыбыз бар, кандай сонун маданиятыбыз бар, кандай сонун өң келбетибиз бар, кыздарыбыз, жигиттерибиз бар. Бизде аура жакшы, энергия жакшы, бирок байкасаңар, финансы жагынан, экономика жагынан өнүгө албай атабыз. Анткени ким дейт, сурамжылоонун, кайырчылыктын эшигин ачса, Аллах Таала бияктан кедейликтин эшигин ачып коет экен. Ошон үчүн алуучу эмес, берүүчү колдордон бололу. Астыңкы эмес, үстүнкү колдордон бололу. Неге бизге Америка грант бериш керек? Эмнеге биз стипендияны Россиянын вуздарынан алышыбыз керек? КГНУга дагы келем деп Европада адамдар кезекке турсун. Кыргыздардын уюмдары ал жака барып алып туруп конкурс өткөрсүн. Бирок ал үчүн деңгээл аябай өсүш керек. Ошого берекелдерибизге чоң рахмат. Аракет кылгыла. Өскүлө, бириңе бириң жардам бер, бириңе бириң турт, бириңден бириң үйрөн. Өткөндө бир кишиге кирсем, ал саясаттагы орду бар киши, чоңдордун бири, мага бир сонун нерсе айтты. Манас ата Кыргызстанды көтөргөн, кыргыз элин көтөргөн, туурабы? Айтат го, курама жыйып журт кылдым, кулалы таптап куш кылдым деп атат. Кантип Манас атанын колунан келди, азыркы лидерлердин колунан анча келбей атат деген суроого жооп издедим дейт. Мага бир лидер, президент өзү ушундай тапшырма берди дейт. Анан мен Манасты окуган эмес элем, бирок окуп туруп эки эле нерсе таптым дейт. Биринчиси, Манас ата өзүнүн атасы Жакып атасы болуп туруп Бакай деген ата таап алган экен. Баккан ата башка, тапкан ата башка. Кээде атаң таптайт, андан ары акылы жетпей калат, энергиясы жетпей калат. Ошо мезгилде андан да акылдуу, андан да нарктуу, андан да көрөгөч, андан да данышман бирөөнү тап, бул өтө маанилүү. Сага саяпкер керек, сага насаатчы керек. Ар бириң бирден насаатчы тапкыла. Мейли ал интернеттен болсун, жок дегенде. Мейли ал жашоодо болсун, сөзүн ук, акылын ук, бул өтө маанилүү нерсе. Бакай ата айтат го, эрдигиң бар, эсиң жок, Манас десе дардайып кетет экенсиң деп бетин айткан бирөө болгон. Падышаларга көрүнгөн келип акыл айткан бул адепке жатпайт. Бирок падышалардын үстүндө бир данышман адам болуш керек, ошол аркылуу чындыкты угуп туруш керек. Экинчиси дейт, Манас атанын 40 чоросу болгон экен. 40 чоро жөн эле 40 баатыр эмес, 40 адам эмес. Ар бири бирден тармактын чемпиону болгон. Билесиңер да, 40-тын чалы, башы кыргыл чал деп, ал өтө чоң интриган болгон, бирок чоң стратег болгон. Билесиңерби? Атка жеңил тайгачак ким болгон? Сыргак. Чубак бир жагынан кыйын болгон. Дипломаты ким болгон? Жети тилди билген. Ким? Ажыбай. Алмамбет ал өтө данышман, баатырдыгы дагы бар, стратегия жактан да кыйын болгон, анан ал көп тилдерди билген, душмандардын сырын билген адам болгон. Ар бири бирден тармактын чемпиону. Силердин жаныңарда да ошондойлор жүрсүн. Анан дагы бирдекен айтты ошо киши. Биз эскиме эле жүрө беребиз. Кечеги достор, кечеги катташуулар жаңы умтулбайт экенбиз. Күн сайын жаңыдан дос тапкыла. Мына ушул ошондой чөйрө. Жаңы тааныш тап. Жаңы тааныш дегенде КГНУнун ичинде жүрө бербе. Ал вузга бар, бул вузга бар, тиги регионго бар, бул регионго бар, анан Казакстанга өт, Россияга өт, тажик досуң болсун, америкалык досуң болсун. Ошолордон жаңы нерселерди үйрөнө бер. Анан дагы бирдеке айтайынбы? Пайда тапканды үйрөн. Биз айтып калайын деген элбизди, угуп калайын деген эл эмеспиз. Япондордун бир сыпаты бар. Бирдеке айтсаң угуп отурат. Ха, соконо, хай, акарамашта, хай, хай. Анан өзүңдү акылдуу ойлоп сүйлөй бересиң, хай, деп коет. Газдан берип коет. Бизде ошондой уккандарды көрдүңөр беле? Мисалы бирөөгө барып айтсаң, мен 3 жашар балам бар да, же болсо 3 жашар карындашым бар да, же 4 жашар иним бар да деп айта баштасаң, кичине эле кылыктарын айтканда жаман акылдуу, өтө кыйын бала, мындай сезимтал, тамашалары мындай деп баштаганда эле токтоп турсаң, ал эчтеке эмес, менин 2 жашар балам бар деп баштайт. Бүт ошондой, байкайсыңарбы? Сага бирдеке айтып атканда дагы дакан сугайын дебесиң, ушу эптеп токтосо мен дагы бирдекени пихать этип калайын десиң да.
Ошон үчүн азаматтын жакшысы деп азыраак сүйлөп көп тыңшайт, аргымактын жакшысы азыраак оттоп көп жушайт. Укканды үйрөнгүлө. Укканда дагы жакшы ниет менен пайданы алыш керек. Кантип билесиңерби? Сөз бүтүп баратканда ошо баласы жөнүндө сурап, кантип тарбия бердиңиз эле? Кайсы жылы төрөлдү эле? Өзгөчө тамак бересизби? Же бир жактарга апарасызбы? Өзү негизи тарбияны кантип баштадыңыз эле деп сурай берген, көп пайда табасың. Сураганды үйрөнгүлө, укканды үйрөнгүлө. Япондар ошондой. Хай. 1 саат сүйлөсөң, 1 саат, келесиң нерселер сүйлөсөң дагы, бирок ошондон булар синтез кылып, пайдалуу идеяны алган эле. Укканды үйрөнгүлө. Бул өтө маанилүү. Анан жакшы кулук мүнөз. Жакшы кулук мүнөз маселеге калайт элем. Жакшы кулук мүнөз деген эмне? Мисалы, бирөө келди, чай ичиңиз, төргө өтүңүз, бул жакшы кулук мүнөзбү? Жок. Бул болгону адат салт. Жакшы кулук мүнөз деген кеткенден кийин аркасынан сүйлөйсүңбү же кандай? Бизде өтүңүз, келиңиз, жакшынакай эле отурасың, кеткенден баштап мынтип басат экен деп баштасыңар мына. Бирөөнү турай берсең ошол сыпат келет. Бир жолу бирөөнү турап койсом окшошуп калды эле, күлүп атсат, жаш баламын да, ошондон баштап аны турай берип, анан бир жолу үйлөнгөндөн кийин аялыма жөн эле турап коюп атайын, ичи эзилип калыптыр. Коппи болуп калат экенсиз. Анан дагы бирөөнү турап койсом, ушул тураган сыпат менде бар экен. Бирөөнү турасам окшош турат экен. Табылдыны да көзү жок жерде тура берем. Доорону да тура берем. Бирок ошол турасыңар жакшы адамдар турагыла. Жаман сыпаттарын турасаң ошондо жүрө баштайт экен. Бир жолу бирөөнү турап койдум, салам ош дегендеринчи. Аман илеман деген бар го. Аялым ошонун бир айлынан болот, каткырып күлүп, бир күн айтат, сиздин да башыңыз кыймылдай баштады сүйлөгөндө деп. Ошон үчүн бирөөнү тураган, шылдыңдаган жакшы нерсе эмес. Биз кетер менен баштайбыз. Мындай экен, мынтип анан жарага басар го, мындай депчи. Бул гыйбат деген ушундай нерсе, адам даражасы бирде көтөрүлүп турат, бирде түшүп турат. Бирок бир учурда даражаң түшкөн бойдон эч качан көтөрүлбөйт. Качан? Бирөөнүн үстүнөн гыйбат кылганда. Гыйбат ушундай нерсе, адамдын бардык нерседен иммунитети бар. Бирок ушактан иммунитет жок. Бирөөнү ушактап койсо, Манас эпосунда окугансыңар да. Эмне үчүн Абыке менен Көбөш барып туруп Каникей эненин ордосун чапты, билесиңерби? Кыргылчал келип алып ушактап койду. Түкүнчөгө тем деп атат, Манастын оматы ошого өтүп кетет, ордосу менен көчүп кете турган болуп атат, бириң алгыла деп атат. Анан Көбөш адам жөнөтүп атат мага тийсин деп. Анан эмне болду? Тийбей койду, келди дагы чаап кетип атат. Болгон ушак, Абыке Көбөштө деле күнөө жок. Күнөө ушакта. Ошого тилиңерди тыйгыла, көзүңөрдү тыйгыла, кулаңарды тыйгыла, анан ниетиңерди тыйгыла. Кудайым колдосун, эч убакта жамандык көрбөгүлө. Анан бирдеке менен акырын жыйынтыктайын. Силерде кезинде мен Олимпиадага катышкам. Олимпиадага катышканда биринчи жылдары ушунчалык ийгиликсиз катыштым. Бир жолу отурам, анан эшиктен бир мугалим кирди дагы, бүгүн райондо Олимпиада экен, биология боюнча ким катышат деди. Анда азыркыдай сотка жок. Ага үйүндө экен, үйүнө жөнөттү биз бир баланы. Гүлжигит деген бала болчу, чуркап кетти. Ошол барып айтыш керек экен. Агай, ким катышат десе ага айтып коюш керек экен. Эшиктен деп кирди дагы бир жарым саат өткөндөн кийин. Ким катыш керек экен дегенде мени көрсөтүп койду. Бүттү. Мен турдум дагы Олимпиадага кеттим. Ошо мезгилде комуз менен, анан коомдук иштер менен районго таанылып калган адам болчумун. Бир эжеге көрүп калды дагы, аягына чейин Кадырбековдун жооп бергенин көрөм деп отурду байкуш. Эми Кадырбековдун жооп бергенин укпай эле койсо болмок байкуш. Мен отурганда ушундай отурду, жооп бере баштагандан баштап деп тургандан акырында көңүлүм көтөрүш үчүн мугалим начар окшойт деп койду. Өтө катуу шагымсыман. Кийинки жылы дагы районго келдим. Анда кыргыз адабияты боюнча районго чейин зона деген болот эле, зонадан өтпөй калгам. Бирок ошол жыгылганым өтө пайда болду. Кийинки жылы көрсө баягы ыр жазат экен. Ал мезгилде кыргыз адабияты боюнча ушундай болчу, билесиңерби? Ыр жазганын да карайт эле, комуз ойногонун да карайт эле, ат карыштыгын да карайт эле. Менин алдымда бирөө Айсар кыз Дарман ырдап берди. Ошол жеңип кетти. Мен оозуму ачып калып калдым. Анан кийинки жылы грамматиканы окуган жокмун. Адабиятты окуган жокмун, ыр жаза баштадым. Акындыгым ошондон пайда болгон. Ыр жазып, кол менен тартып, ушундай көркөмдөп туруп кийинки жылы алып келдим. Комуз менен дастандарды үйрөндүм. Ошончалык аткаруучу чеберчилигим өскөн экен. Азыр деле эми ырдабай калдым. Эгерде бирөө жарым жалгыз болсо, аялыма бир ырдап берсем, ошондон бери суранып турат. Ырдап койбойсузбу, гитара менен ырдап бербейсизби, комуз менен ырдап бербейсизби? Бирок болду, аялым ырдап берем, башка эч ким ырдап бербейм.
Аны да жалынтып сурантып атып, бир жылда бир жол ырдасам ырдайм, болбосо жок. Негизи ырдагым деле келбейт. Бирок ошондо дастан ырдап бердим, көркөм окуп бердим, ырларымдан окуп бердим, аңгемелеринен окуп бердим. Ошонундан карап туруп областка өткөзүп койду. Ушуларды аябай бышырып туруп областтык олимпиадага келдим. Келип, мен кирер күнү чечимди уктум. Областтык олимпиадада ырды карабайт экен, комузду карабайт экен деген. Эчтекем жок калды. Анан менин алдымда бир ушундай кыз жүргөн. Мен ойлоп турмун, бир бизден бир 5-6 жаш кичинекей кыз окшойт. Ушул жерде пол жаган аял жүргөн, ошону эрсип жүргөн кыздардан окшойт депчи. Кулагым мынтип окуп аткан. Алла таала бойду бербептир, бирок биз менен тең кыз экен. Ошол менин алдымда кирди, мына эмне кылып жүрөт деп коем. Ушуда келди бул жака деп. Ошол кыздын жооп бергенин көрүп атып духум өчүп калды. Эринчи лучшул дегендерди билесиңерби? Фонетикадачы. Ошолордун баарын айтып атат, мен өмүрүмдө биринчи жолу ушум. Ошол жок дегенде ошол кыздан башка бирөө менен кирсем да окшоштурмакмын, бирок ошол болду. Болгону тіл менен окуп чыкканмын. Кимди окуп чыккан билесиңерби? Бүт адабияттагы каармандарды өмүр баянды окуп чыкканмын. Анан Муса Жалилге келгенде токтотуп койгон. Эми ушунчадан ушул татар бир тууганыбыз келмек беле деп. Анан акырын барып билетти алдым, алсам Муса Жалил өмүр баян деп турат. Алганы фонетикалык талдоо, синтаксистик талдоо эчтеке түшүнбөйм. Бир убакта баягы кыздын жооп берген угуп атам, агай мынтип отурат, мынтипчи. Ал деле таң калды, кичинекей кыз, элестетип көр, бойду бербептир Кудай таала. Ушунчалык кыз, сапсары бышмыйган кыз. Баягы скажи Снегурочка, где была деген билесиңерби? Куду ошондой пальтодо ошондой жарашып калган. Жерге чуп алып мынтип кирди. Анан баягы агай да таң калып, дуктан берип, буягынан сурап көрөт, бардыгына жооп берет. Аркасынан зыңкыйып галстугун мен отурам. Бышырып койгоз, ошонун аркасынан кирген экенмин, аркасынан мен отурдум. Мынантип аткан агай мен жооп бергенде ачкысы бар экен. Жооп бере баштадым, мындай жок, ушойдон карап турат мындай. Кийинкиде бир кыймылдады, бирок баш кыймылдаган жок, кол кыймылдады, ачкыны мындай көтөрүп койду. Анан эптеп башын ийкетип алайын деп бирдекелер сурап туруп, деп күлүп коем. Андан бетер кыжырып. Анан ошол болду. Бирок ошондон бир түн мурда мен звезда болуп аткам. Анткени ушундай отурган жерде ар райондан келген, аны сүйлөйм, муну сүйлөйм, акылымды көрсөтөм, окуган китептеримди айтып берем. Анан бир убакта бир бала келди, анын китеп окуганын көрсөң өзүң ачыла деген. Ал сүйлөгөндө мен иштеген билбесимди түшүндүм, анын жанында эч ким болбой калдым. Ушунчалык шагым сынды. Анан ошол болду. Жыйынтыгы чыкты. Качанчы орунду алдым айтып берейинби? Таш балекетте жок. Бирок мен областка келгенде ишенип келгенмин. Менин өңүмдү бир көрсө, ырдаганымды бир көрсө, ырымды бир укса, өздөрү жалынып жалбарып республикалык олимпиадага барып бир айланайын деп биринчи орунду берип, суранышат деп келгем, чын айтайынбы? Эч ким болбой калды. Анан экинчи орун ал, үчүнчү орун бул, биринчи орун ким болду? Баягы скажи Снегурочка, где ты была? Баягы адамдар тура калып кол чабып атат, адамдар тура калганда көрүнбөй деле калат экен. Биринчи орун түкүнчө кимге? Адам жок, элестетип көр сахнада. Бир убакта бирөө чыкты, баягы кичинекей кыз экен. Ошол кыз азыр филфакта мугалим. Ош мамлекет университетинде. Кудай кийин бойду деле берди, ойду деле берди. Азыр өзүн айтып берсем, бышмыйган сары кыз экен десем күлөт. Ошол жеңилгеним өтө жакшы болгон экен. Ошондон баштап китептерди алып алып, эринчи ушулдан баштадым го. У, И, И дегендерди ошондо баштагам. Грамматикалык талдоо, фонетикалык талдоо бир жылда китептин баарын жаттап койгон. Анан китеп окуй баштадым. Дүйнөлүк адабиятына ишим жок болчу. Баягы Баткенден болгон барак. Куперди да билет экен. Элестетип көрсөңөр, Жуманын чыгармаларын аябай жакшы билет экен. Майнритти биринчи жолу уктум. Джек Лондон, эмнени айтсаң үстүнөн чыгат. Даниэль Дефо, Джонатан Свифт дегендерди ошондо уккам. Ошолордун баардыгын бир жылда окуп чыккам. Кийинки жыл ушундай бир максат менен келдим. Эмки жылы адабият талкуулаганда менден мыкты адам болбош керек деп. Анан түндөс отурганбыз, чындап эле сүйлөй келсем эп болуп калды. Анан эртеси олимпиадага кирдим. Өмүрүмдө биринчи жолу областтык олимпиададан биринчи орунду ошондо алдым. Анан республикалык олимпиадага келдим. Республикалык олимпиадага келгенде бул жерде кинода тартканбыз. Кинонун аты кандай деп аталат билбейм. Азыр эсимде жок. Кыска метраждуу. Эмне деген кино? Бир эсиме келгенде айтайын. Кыска метраждуу кино тарткам. Анан олимпиадага катыштык. Олимпиадага катышып коюп 5-4 болду. Мазмуну 5, грамматикасы 4, сочинениеден 5-5 ала албай калдым телеге каршы. Анан кирдим, жооп бердим колумдан келишинче. Анан кечинде жыйынтык чыгып атат. Азыркы сейтекти билесиңерби? Ушул сейтекте жыйынтык чыгаруу жыйыны болду. Бир убакта 3-чү орун бул деп атат, 2-чү орун бул. Анан 1-чи орун деген мезгилде
Фамилия меники Кадырбеков. Өзүм Карагулжа районунун Токтогул мектебинен келгем. Карагулжа районунун Токтогул мектеби. Бир убакта биринчи орун дегенде баардыгыбыз дымып калдык, чымын учканы болуп атат. Ошол жерде Токтогул районунун Карагулжа мектебинен дегенде ооз башылып калды. Кадырбекова ны деп атпайбы? Чыкканга адам жок, элестетип көргүлө, кайра кайталайт. Токтогул районунун Карагулжа мектебинен келген Кадырбекова аябай окшошуп атат. Бирок обасы окшошпой атат, район окшошпой атат, мектеп окшошпой атат. Карап турам, эч ким жок. Анан бүйөктө айта баштады, сен айтта, сен турсаң депчи. Ордуман турам. Акыры баратам, адамдар кол чаба баштады. Жүрөгүм түшүп калды. Мен эми жетип аларда Токтогул районунун Карагулжа мектебинен келген Кадырбекова деген бирөө чыгып келсе, ители болом да турам. Анан бая Кадырбекова дегенди окуду, эми Токтогул менен Карагулжа иши деле жок, ал окуп аткан адам да. Кадырбекова аял кишинин ны. Ошентип отурган акыры кетип атам, адамдар кол чаба баштады, дүңгүрөтүп кол чаба баштады, тааныштарыбыз ышкыра баштады. Баягы бир убакта коркуп атам да, ошо грамотаны алдырып ийбесем экен депчи. Алып баратып да коркуп атам. Аркамдан бирөө Кадырбекова деген келип калды. Токтогул районунансың го, районуңда билбесиң, урушсам не дейм депчи. Ошентип адашып калыптыр, биринчи орунду алган ошо болгон. Ошон үчүн мен дайым айтам. Менин досторум Учкун Ташпаев кийин экономика министри болду. Ошол дүйнөлүк олимпиадага кеткен Гонконгко. Совет деген досум, ал мезгилде дүйнөлүк олимпиадага барган өтө татаал нерсе болчу, математика боюнча. Эми барып алып 40-70 орунду алып келиптир албетте. Бирок мен дайым айтам, дүйнөлүк олимпиададан биринчисин алган араңардан мен деп. Неге билесиңерби? Анткени кыргыз тил адабияттан качкам. Бишкекке келип жеңдиң, ошо мен дүйнөлүк олимпиададан жеңүүчүсү болдум. Башка жакта жок. Ошон үчүн жерекелерим, анча-мынча уят болсоңор, капы болбогула. Жыгылсаңар тургула. Алла Таала силерди дүйнө деп коюп, түпкө бир түшүрүп туруп кайра көтөрөт. Ордуңардан тургула. Быйыл жеңилип калдыңбы? Бул сага мотивация болсун. Алла Таала сени жакшы көрөт. Жыгылыш бардыгынын колунан келет, бирок жыгылгандан кийин турган бардыгынын колунан келбейт. Бир жыланга бир тешиктен эки жолду чактырба. Катаны бардыгы кетирет, бирок бир катаны эки кетирген туура нерсе эмес. Анан күн сайын өнүк. Элестетип көр, жанагы навайнан сатып алып жейсиңерби? Ризинанан. 10 жылда мурда деле ошону сатчу эле, азыр деле сатып атат. Бирок жашоосуң болгон жок. Сен күн сайын өнүк. Кечеги катаңды бүгүн кетирбе. Мисалы мен быйыл былтыр барып туруп чөп чапканымды ким көрдү Инстаграмда? Көргөндөр барбы? Лайк койгондор барбы? Сындагандар дагы барбы? Кыргыздын кыздары да кыйын экен. Агай дейт. Силер ушундай сөз бар экен да түштүктө, галдиктап чабат экенсиз деген. Галдиктап деген мындай тез эмес, мындай кетет экенсиз депчи. Ошону кыздар жазып атты. Ушунчалык уялдым, чыгарбай эле койбой депчи, өчүрөнсөм кеч болуп калыптыр. Кыргыздын кыздары да кыйын. Кыздар айтып атат, агай мындай чабыш керек болчу. Алсыраак калып туруп түз алсаңыз мындай болот. Галдиктап коюпсуз деген сөздөрдү ошондо уктум. Бирок андан да маанилүүсү бирөөлөр жазды да, агай дагы деле чапкы чабып жүрөсүзбү дегенчи. Көрсө эбак эле мен көптөн бери чөп чаба элек болчумун. Эбак эле адамдар аппаратурага машина коюп турам. Бир машина 1000 адамдын ишин кылат. Ошо өнүккөндөр, сен да өнүк. Өз технологиядан калба, алдыга жыл. Берекелерим, мен ишенген силерсиңер. Кто важнее, чем что? Өлкөбүз мындай акыбалда, бирок силер жакшы болсоңор өлкөнүгө. Илимиңди ал, билимиңди өстүр, ой чабытыңды кенен кыл, жан дүйнөңдү байыт, кечиримдүү бол, айкөл бол, көрө албастык кылба. Адамдарга жакшылык кала, колдон келсе тапта, сүрө. Кудай кааласа батаны аласың. Баталарды ала бергиле, келечегиңер кең болсун, ыкбалыңар Алла Таала тең болсун. Жүзүңөр жарык болсун. Жүзүңөрдө ыйман болсун. Жүзүңөрдө нур болсун. Мен силерге ишенем. Мен дайым айтам, Бакайды көрүп, Табылдыны көрүп, Доронду көрүп, силерди көрүп айтам. Кудай кааласа Кыргызстандын оңолушуна аз эле калды. Не себептен дегенде, силер бийликке келгенде алдыңарга алтынды алып келип берсе дагы арам болсо албайсыңар. Силер бийликке келгенде азыркылар кетирген катаны кетирбейсиңер. Силер бийликке келгенде ынтымактуу болосуңар. Ошон үчүн айтам, ушулар президент болсун, ушулар премьер болсун, Кыргызстан гүлдөп өнүгөт. Мен бекеринен байгырды чыгарган жокмун. Кенен ташта бойлорду, кере басып бойлорду, сыймык менен жүрөлү. Кудай кааласа Азиянын арстаны ойгонду. Элибиздин ачык болсун асманы,
катуураак айтылсын дастаны. Түрктөр Азиянын карышкыры, корейлер Азиянын жолборсу, а биз кыргыздар Азиянын арстаны. İnsandык өнүгүү бул чөйрө. Чөйрөнүн танда Кудай кааласа оңолосу. Жакшыга жанаш, жаманына адаш. Бул чөйрө илим деген чөйрө. Бул чөйрө билим деген чөйрө. Кам пикир менен жашаган чөйрө. Өзү үчүн пит деле жашайт, ит деле жашайт. Бирок силер алган билимиңерди таркаткыла. Адамдарды жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан кайтаргыла. Бир адамдан бир китеп, бир адамдан бир көчөп, жакшыл Кыргызстан, өнүккөн Кыргызстан, инсандык өнүгүү бар болгула, жаратканым жар болсун. Рахмат берекелер. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатух.